Assalamu alaikum dostlar. Noyabrdan 3. Güz. Noyabr уже geç güzde. Жалбырактар түшүп баягы эме бар эле го. Мектепте окуп жүргөндө Некрасовдун «Поздняя осень» деген стихотворениеси бар эле го. Осень. Грачи улетели, лес обнажился, поля опустели дегенчи. Мына ошо. Ушундай убакытты тарткан экен да. Анан бир кызык да. Ана могу жашыл болуп турат да ушу жер. Ана жайында мал жайылат да могу токойго. Ана ушу жайында могу жуушаган жер семизби же кыктын таасириби көк болуп жазындагыдай көгөрүп атат да. Ар жактын баары эле сапсары тала. Ama именно могу уй жуушаган жер. Фильм бар эле көрчү элек го. Загадка природы дегендейчи. Көңүлүмдү көтөрөйүн деп жайдын күнү ушул жерге көп келем. Могу жерде суу келет. Но бөлүнөт да. Могу жер толтура арык суу болот. Жалгыз бак деп коет ушу. Касой арык деп коет ушу мен бала кезден. Касой арык деп ушу могу тетири кеткен үчүн окшойт го. Касой депчи. Өйдө карай агат да могу. Күч менен тептирип агызганда. Ушул жерге келгенди жакшы көрөм могу бактын, жаңгыз бактын түбүнөчү. Ошондой достор. Сыгатадан салам. Могу жер негизи 800 гектар бала кезде токой болчу. Кыргыздар билесиңби аны кыйып, сыйып. Кайра Карабак деген өлбөйт экен. Кайра эле токой болуп келатат өзүнүн ордун. Биосферный зона алып бак тектейт. Советтер Союзу багын аябайлап какыраган сайга тигилген экен да. Ошондой салам силерге. Тиягы күз, биягы жаз дегендейчи. Салам баарыңарга.